Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Амансыздарбы, байыркы Манас атабыздын урпактары? Эжелер, байкелер, апалар, аталар, чоң аталар, чоң апалар, неберелер, балдар, кыздар, биз азыр Кыргызстанда ушундай аябай жаман өзүбүздүн астыбызга келген аламаттын астында турабыз. Биз Жаңы Мезгил саясий партиясынын саясий кеңеши, мен Сулайманова Рита Абдыкадыровна, ошондой эле саясий кеңештин мүчөлөрү жана ошондой эле ушул партияда 14 жылдан бери мүчө болгон адамдар өзүбүздүн үнүбүздү кошпосок болбой калды деп чечип, бүгүн саясий кеңешке чогулуп, ушул өзүбүздүн үнүбүздү чел аркылуу жеткизбесек дагы ушул каналдар аркылуу жеткирели деп чечтик. Урматтуу кыргызстандыктар, 5 күндөн берки болуп аткан окуянын бардыгыңыздар телефондон дагы, теледен дагы, массалык маалымат каражаттарынан дагы окуп көрүп атасыздар. Эми биз ушул убакка чейин Жаңы Мезгил саясий партиясы Кыргызстандын ички жана тышкы мигранттарынын үй куруучуларынын агрардык реформа борбору Жаңы Мезгил саясий партиясы алыстан гана көзөмөл болуп карап туруп, ушул партиялардын оюнуна катышкан жок элек. Оюнуна катышкан жокпуз, бирок ушул Кыргызстандын жараны болгондон кийин, Кыргызстан парламенттик өлкө болгондон кийин, ошол бир аз болсо дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп аткан партия болгондон кийин, биз кыргыз элине кайдыгер эместигибизди билгизели деп чечтик. Мына той болот, тойдун эртеси болот дегендей, ушул 16 партиянын ат салышынан кийин биздин Кыргызстандагы болуп аткан окуяларга күбө болуп атасыздар. Эч ким эч нерсе билбейт, эч ким эч нерсеге күнөөсү жок. 29 жылдан бери ушул өзүбүздүн тас кейпибизди кийип келатабыз. Шайлоо болот, ажолорду ыргытабыз. Анда эмне болгон, кандай гана окуялар болду, эч кимдин күнөөсү жок. Кайра ажолорду ыргытабыз. Ошондуктан ушул законсуздуктун негизинен ушул биздин маселе келип чыгып атат. Мына кырчындай жаш баланын өмүрү менен кож айтышты. Алтынбек уулу Үмүтбек деген. Ал бала 19 экен. Ал баланын, ошол баланын өлүмүнө кайсы партия жооп берет? Мына ат салышты 16 партия. Кайсы партия жооп берет ушул балага? Мына тополоң болду. Ким жооп берет буга? Кайсы партия жооп берет? Эмнеге жооп бербейт? Жооп бериш керек да. Жок, жооп бергендин ордуна 4 күндөн бери көрүп атасыздар. Трибунага чыгып алып, үндөрү кардыгып, үндөрүнүн чыкпай чыйылдап, карылдап калганга чейин трибунага чыгып алышып, ушунчалык өздөрүн көрсөтүшүп, жаштарга саясаттарын кенен коюшуп, партия талашып, өкмөттүн орындуктарын талашып атышат. Ой, бул Үмүтбек Алтынбек дегенде ушул бала кайтыш болуптур. Ушул биздин аркабыздан кайтыш болду деп жерге зенатка бергенде жанатка кетсин, жашынакай болсун 10 000 деген кайсы 13 партиянын, 16 партиянын жетекчилиги барып койду. Мейли, алар бул жакта партия талашып жүрө берсин. Мүчөлөрүн жиберишпейби? Барбайбы ошол жака, Баткенге? Мына теледен көрүп отурдум мен ошол жерден кайсы партиянын лидери барды экен ушул жака деп. Бир кишини көргөн жокмун. Мен көрдүм партия талашып аткан. Мен көрдүм өкмөт үйүн талашып аткан. Мен көрдүм ошол балдарды, жаш балдарды, 10 классты бүтүп атабы, 11 классты бүтүп атабы, студенттерди астыларына курал кылып коюп алышып туруп, аркаларынан өздөрү туруп аткандыгын. Мен көрдүм ошолорду. Мына бүт теледен көрсөтүп атышат, телефондорго тартып атышат. Мен лидерлерди көргөн жокмун. Эльвира менен жана Жанар Акаева эле жүрдү ошол жерде. Башкаларды көргөн жокмун мен. Эмне болуп, эмне коюп атканын азыр да түшүнбөйм. Тюрмадан чыгарып атышат, алып келип атышат, тюрма. СИЗОдо жаттык 1 жыл 10 ай. 1 жыл 10 ай менин райондогу маселем чечилбей койду.
элим бар экен, журтум бар экен, ушул партиямдын мүчөлүк акысы эле деп туруп эли журтум чыгарып кетти. Бизге окшогон карапайым адамдарга партиясын, кичинекей партияларды базага алып туруп, взнос алып атасың деп туруп, базага алып туруп, партиямдын ташын талкан чыгарганга бардыгында закон бар. Эмне себептен момундай чоң мекемелер талкаланып атат? Ушуларга ким жооп берет? Ким жооп берет? Мына азыр жанагы 19 жашар баланын энеси сыздап отургандыр, бир туугандары сыздап отургандыр, эжелери сыздап отургандыр. Кана биздин жетекчилик. Эмне себептен биз ушундайбыз? Эмне себептен биз ушундай кайдыгер карайбыз бардык жакка? Жаштар ойлонгула. Кимдер чыгып атканыңарды ойлонгула, жаштар. Бул азыркы кетип аткан биз мына 60 жашка чыгайын деп калган адамдар, биз өзүбүздүн жолубузду таптык уже. 30 жылдан бери күрөшүп келатабыз, эчтекеге жетпей келатабыз. Күрөшүбүздү таптык. А сиздер жаңылбаңыздар. Бирөөдүн куралы болбоңуздар. Бирөөдүн 2000 сомуна, бирөөдүн 1000 сомуна, бирөөдүн 5000 сомуна кызыкпаңыздар. Кагылайын балдарым, кагылайын кыздарым, бирөөгө курал болбогула силер. Кечирип коюңуздар. Бүгүн ошол биздин жаңы мезгил саясий партиясы саясий кеңеште биз өзүбүздүн сунушубузду 4 пункттан жазалган сунушубузду окуп коеюн сиздерге. Жаңы мезгил саясий партиясынын саясий кеңеши төмөнкү сунуштарды сунуштайт. Биринчи, 2020 жылкы 5 октябрдагы тополоң чыгарышы адам өлүмүнө, адамдардын ден соолугуна себепкер болгон партиялар кезектеги шайлоого катышууга моралдык укуктары жок экендигин туура деп белгилейт саясий кеңеш. Экинчи, тополоң болгон учурда Ак үйгө жана башка мамлекеттик жеке менчик мекемелерге келтирилген зыяндын өлчөмү эсептелинип чыгып, чыгымдарды тополоң уюштурган партиялардын эсебинен калууна келтирилсин. Өкмөттүн казынасынын эсебинен, жеке менчик мекемелердин эсебинен кайрадан калууна келтирүү туура эмес деп эсептейбиз. Ошол жерди жасаган, ошол жерди тополоңго алып барып, ошол жерди талкалаган партиялар ошол жерди калууна кайрадан келтириш керек. Үчүнчү, мамлекеттик мекеменин жетекчилигин басып алган адамдарга кылмыш иши козголсун. Төртүнчү, жаңы мезгил саясий партиясынын саясий кеңеши келерки шайлоодо сырттан байкоочу болуп турбайт. Алдыда боло турган шайлоого өз мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша катышалы деп чечтик. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргыз элимдин жашоочулары, аталар, апалар, эжелер, сиңдилер, инилер, байкелер, мен сиздерди ушул тополоңдон алыс болсун деп ойлойт элем. Сиздерди кимдер жалдап келип, өздөрүнүн кара санатайлык иштерин ишке ашырам деп келсе, ошолорго сиздер курал болуп калбагыла деп чакырат элем. Айланайын кыргыз элим, тынч жашайлы. Мыйзам деп коебуз, мыйзамды өзүбүз башынан, балык башынан сасыйт болуп бузбайлы. Мыйзам менен жашайлы. Мыйзам менен жашабагандыгыбызды 29-30 жыл ичинде Кыргызстан шерменде болуп бүт дүйнөгө көрсөттүк. Кагылайын ак элечекчен эжелер, кагылайын ак элечекчен апалар, тайенелер, эжелер, сиңдилер, бардыгыңыздарды ушул болуп Кыргызстандагы болуп аткан тополоңго кайдыгер карабайт го деп ишенемин. Айланайындар, кагылайын балдар, кагылайын кыздар, тополоңго катышпагыла. Бардык жерде, кай жерде уруш чыкса, ошол жерден рызкы кетет. Кудай Таалам үстүдө көрүп турат. Ушундай бейиштей болгон жерибизди тополоңго айландырбайлы. Ошол Кудай Таалам бейиштей болгон жерди берген бизге, тополоңго айландырган саясатчыларга аталарынан наалат, өздөрүнөн наалат. Ушунча адамдын каны төгүлгөн, адамдардын каны төгүлгөн апалардын каргышы урсун силерди. Рахмат эжем.